Чынар айым мындай өзгөчө стилдер менен заманбап кийимдерин айкалыштандырган коллекциясын жаңы гана бүткөн. Тигүү тармагында бай тажрыйбасы бар болгондуктан өзү ойлоп таап, тиккен кийимдери кыргыз мода айдыңында бурулуш жасаарына ишенет. Анткени анын жараткан кийимдери өзгөчө стилди жана нукралуулукту камтып турат. Черный бархат деп атаганыбыздын себеби, бархат негизи эле ар дайым модадан калбаган кездеме. Черный алганыбыздын себеби бул деген классика черный бир четинен. Экинчисинен караганда аябай благородный, мындай элегантный, жакшы классика десек болот да. Ошондуктан биздин коллекциябыз черный бархат деп аталды. Биздин коллекциябыздын башка коллекциялардан эмнеси менен айырмаланат? Себеби дегенде азыр көбүнчө эле коллекцияларында кийбей турган эмелерди көргөзүп атышат да. Анан биздики буну жумушка кийсе да болот, күнүмдүккө да кийсе болот, конокко да кийсе болот. Ушундай бир необычный болуп, мындай өзүнчө бир өзгөрүү болуш керек да. Иштүү айымдын акыркы жараткан эмгектеринин бири бул кара бархат аталышында коллекция. Аты айтып тургандай эле кездемелердин падышасы тукаадан жасалган. Көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган мындай өзгөчө стилдүү, дүйнөлүк мода талабына жооп берген кийимдердин топтому мода жумалыгында алдыңкы орунду ээлеп, Париждеги мода көргөзмөгө жолдомо утуп алды. Коллекциябыздын башка дизайнерлерден айырмасы көчөгө кийгенге ыңгайлуу да, той ашка барганга ыңгайлуу, жумушка барганга ыңгайлуу, көбүнчө мындай классикага басым жасаганбыз да биз. Анан ошон үчүн көпчүлүгүнө жакты деп ойлойм. Себеби азыркы дизайнерлердин баары эле кийбей турганды жарата алышат да, анан аны көргөзмөгө эле коет да. Негизи ар дайым тиги эмелерге барып көргөзмөдө эле турган болбосо, аны кийгенге, көчөдө кийип ары бери басып жүргөнгө болбойт. Тикмечилик, сүрөтчүлүк таланты менен кошо төрөлгөн дизайнер мода деген керемет дүйнөгө жеке стил менен кирген. Ал күнүмдүк жашоого ыңгайлуу, элде жок кийимдердин толкунун мындан 15 жыл мурун коомчулукка алып чыга баштаган. Апасынан калган өнөр ага өмүр бою таберик катары сакталып, байыркынын баасын барктагандарга керемет кол ишин тартуулагандан рахат алат. Негизги максаты анын жараткан кыргыз жыттанган кийимдери чет жакка жайылтуу, көргөзүү жана баары жактырган модалык брендке айлантуу экен. Өзү кичинемден эле ушундай бир жакшы, необычный, ушинтип ар кандай болуп жүргөндү жакшы көрчүмүн да. Анан кийин бир эле түрдө болуп, даже мындай сабакка барганда да бир түрдө болуп баргым келбей, тияктан тапсам да, бияктан тапсам да, иши кылса күнүнө ар кандай болуп ушинтип жүргөндү абдан жакшы көрчүмүн. Кийин ошол эмелеримди эле ошо кийимге кызыгууман ушундай келип чыкты деп ойлойм да. Өзүм негизи бул модельер, дизайнер боюнча илимди эле алган эмесмин. Өзүм нар жагыман ушундай бирдемелерди чыгарып, ушинтип эме кылганды мынсыз отура албайм да, мынтипчи. Акыркы учурда иштүү айым дагы бир жаңылыктын үстүндө иштөөдө. Ар бир айымдын ажарын ачкан аял затынын эң сыйлуу баш кийимдеринин катарын толуктаган жоолуктардын түрүн чыгарууда. Мындай баш кийимдердин өзгөчөлүгү ары шапка, ары жоолук сыяктуу болуп, ар түркүн стилде жаш курагына жараша чыгарылат экен. Баш кийимге, жоолукка басым жасап жатабыз да. Себеби суроо талап ушуга бизге адамдардан келген өзү потребность деп коет эмеспи, керек да адамдаргачы, ошол өзү бизди диктовать этип, мынтип айтып турат да, эмне керек экенинчи. Анан бизге азыр ошо головной баш кийимдерге көп басым жасап баштадык. Себеби мен ойлойм, жоолукту дүйнө жүзүндө баардык эле аялдар кийет.
ар дайым кийбесе дагы киет турган өзү негизи аялдар үчүн бир керек аксессуар катары колдонсо болот да. Ошондуктан биз азыр жоолуктарды көп чыгарып келебиз, ар кандай түрлөрүн. Айке Бекешова, Темир Рыскулов, Автандел 60 уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.